чоң талкуу болду, чет эле айтканда. Мен ошол мыйзам долбоорунун концепциясын колдойм. Бул маселе чын эле айтканда айлана чөйрөнүн булганышкан глобалдык процесстеринин алкагында актуалдуу деп. Анын ичинде дагы биздин өлкөдө да адамдын жаратылышка тийгизген терс таасирин азайтуу зарыл деп. Маалымат үчүн дагы сизге айтайын, ушул жеңил унаалар жана жүк ташуучу унаалар атмосферага көмүр, кычкыл газын жана башка парник газдарын чыгарышат. Бул глобалдык жылуулуктун өсүү себептеринин 5тен 1 бөлүгүн түзөт деп. Ошон үчүн биз дагы биздин жарандырыбызга стимул катары мен ойлойм, Марилен Абдурахманович, сиздин ниетиңиз дагы жакшы. Биздин кесиптештердин ниети жакшы, баарына ушул переживать этет, мыйзам кабыл алгандан кийин иштейби, иштебейби деп маселе болуп атат. А калгандары экинчи окууга дагы сын пикирлери, сунуштары берип коебуз. Андан тышкары дагы ушул эле жогорку соттун жана башка прокуратуранын сын пикирлери сиз кабыл алдыңыз, ошону макулмун. Сизге келип калайм.